Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүсү менен студияда мен Ибраим Нурахун уулу. Ошентип, жогорку кеңеш күзгү сессияларын кызуу талаш-талкуулар менен баштады. Парламенттеги башкаруучу коалиция болсо кечээ 4 фракция өзүнүн лидерин шайлап алды. Студиябыздын коноктору Кыргызстан фракциясынын башчысы жана коалициялык көпчүлүктүн жаңы жетекчиси Канатбек Исаев. Ошондой эле социал-демократтардан депутат Төрөбай Зулпукаров, кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда кыска тасмабыз бар, ошону көрүп алсак. Бир принципиалдуу маселеде коалиция тараса мен түшүнөт элем. Референдум боюнча, башка боюнча. Бир комитеттин төрагалыгын, төрайымдыгын талашып, мындай ызылдап отурсак дагы менимче туура эмес болуп калат да. Буну токтотуш керек го. 6 миллион элди ошо эки жакка бөлүнүп алып чабыша бергениңер уят го. Коалицияда ойлонгула. Коалициянын төрагасы жок. Биз жолукпайбыз. Биз сүйлөшпөйбүз. Кызматташкан ордуна массалык маалымат каражаттарынан же болбосо чоң тойлордо бири-бирибизге кекетип, акарат айтып сүйлөйбүз. Ошонун кесепети ылдый жактагы чиновниктерге да жугуп атат. Азыркы коюлуп аткан маселе биздин референдумга бул эки кишинин маселеси эмес. Бул Текебаев Өмүркулдун маселеси эмес. Бул биздин мамлекеттин маселеси. Бул биздин баш мыйзам. Ошо баш мыйзамга кирип аткан маселе жөнүндө болуп атат. Бирок ал жөнүндө, анын тегерегинде талкуу болбой, сунуш бербей, силер Венецияга кат жасасыңар. Анан кийин айтыш керек да могу жерде ачык эле. Мындан ары болбойбуз, урматтуу көпчүлүк. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар, өзүбүздүн көз карашыбыз бар, өзүбүздүн принцибибиз бар. Ага эч ким жолтоо болбойт. Күч менен эч ким чыгара албайт албетте. Ошондой эле мен өнүгүү фракциясына айтат элем. Эгерде жанагындай карама-каршылык болсо, ич баягы мындай келишпестик болбосо, анда макул болуш керек да көпчүлүктүн чечимине. Эгерде каршы болсо, жол ачык. Мен эсептейм, урматтуу депутаттар. Ба компьютерде билесиздер да, кичинекей кнопка бар, перезагрузка деген. Же биз коалицияны бир перезагрузка кылыш керекпиз, же биздин коалиция реанимация түшүп калды. Искусственный дыхание менен жашап атат деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, ачууганды калтырбай, бири-бирибиз менен сүйлөшүүдүн негизинде коалиция бүгүнкү күндө жок. Керек болсо кайра түзсөңүздөр, саясий эрк болсун. Түзөйүк да кайра кетейик. Бул 2010-жылы коалиция канча жолу талкаланды, канча жолу өкмөт талкаланды. Ал баштан өттү. Азыр да болсо мен сиздерге сунуштайм. Конституциянын негизинде колдой турган болсо, коалицияны сактап калгыла. Колдобой турган болсо, келгиле сүйлөшүү жүргүзөйүк. Мына жогорудагы тасмадан көрүнгөндөй, чынында эле абдан кызуу мындай кагылышуулар, көз караштын кагылышуулары болуп атат. Коомчулуктун ичинде дагы, медиа, эксперттик топтор дагы айтып атышат, мынакей бул бийликтеги партиялардын ынтымагы жок экен деп да. Анан ушундай мындай карама-каршылык күчөп отурганда сиз бул күчтөрдү, саясий топторду кантип ынтымакка келтирейин деп турасыз? 4 айдан бери коалициянын башчысы шайланбай турат деген сөз айтылган. Кечээ биз биригип, төртөөбүз отуруп, анан төраганын шайланышы бул өзү бир ынтымакка келген далил да. Анан кийин бири-бирибизге сын пикир айттык. Анан орун жашасаң өлүмгө ашкере дейт. Биз болсо өзүбүздүн кемчиликтерибиздин баарын ачык-ачык бири-бирибизге айтып алдык дагы. Анан кийин мындан ары ошо азчылык көпчүлүккө баш ийет деген принцип менен иш алып барсак деген ой менен кечээ төраганы шайладык. Анан ушу бир гана комитеттин төрагалыгы боюнча бир пикирге келген жокпуз. Бирок мен ойлойм, бара-бара, эми ал биринчи эле күн болду, бара-бара мындай маселелерди да биз көпчүлүк добуш менен чечкендей болушубуз керек. Комитеттин төрагасы же болбосо конституцияга өзгөртүү сунушу бул азыр ачыкка чыгып аткандагысы да. Буга чейин деле тирешүүлөр, мындай кайым айтышуулар, иш-чара коалициялык көпчүлүктүн өзүнүн жыйындарында дагы мындай келишпестиктер болуп келгени белгилүү да. Эми ошону сиз кантип ынтымакка келтиресиз? Кантип ушул мындай көрүнүп атат да, багыл келишпес саясатчылар бар экени көрүнүп атат да. Кантип мындан ары ынтымакка алып келүү мүмкүн? Буга чейин
деле ар бир фракциянын депутаттарынын өзүнчө бир ойлору, өзүнчө көз карашы болгон. Бирок азчылык көпчүлүккө баш кээт деген принцип менен биз деле иштешип келатканбыз да. Тилекке каршы акыркы бир 3-4 айда биздин башыбыз бирикпей, эң негизгиси коалициянын төрагасын шайлай албай, Иса Шенкулович да сөзүндө айтып кетпедиби? Ушундай болуп келген. Бирок кечээ отуруп айтып атпаймынбы, дагы жол көпчүлүк коалициянын мүчөсү болгон 4 фракциянын лидери отуруп сүйлөшүп, бирибизге сындаарыбызды айтып, ачуу чындыкты айтып, эми мындан ары коалиция иштей турган болсо, ынтымакта иштешели, бирдиктүү саясат жүргүзөлү деген сөздүн аркасы менен ошол бир пикирге келдик да. Андан кийин Кудай буйрса, бардык маселе боюнча компромисске барса болот. Ынтымакка келиш үчүн сиздин ошол коалициялык көпчүлүктүн жаңы жетекчиси катары алгачкы кадамдарыңыз кандай болот? Эми бияктан бардык фракциялардын санына карабастан кызыкчылыктары дагы, алардын ойлору, пикирлери эске алыныш керек. Биз кечөөнү СДПК фракциясына дагы айттык. Аз деп эле биздин саныбыз көп деп эле бул саясатта жүргүзбөш керек. Анткени коалициялык келишимде бир фракция бир добуш деп так жазылып турат. Анан кечөөнү ушул комитеттин төрагасын шайлоо маселеси боюнча дагы көпчүлүктүн чечимине баш ийбейсиңер деп, мисалы, СДПК фракциянын лидери айтып алды. Бирок көпчүлүк андай чечим кабыл алган эмес. Мисалы, ошол себептен ушундай сөздөр көп болуп кетти да. Анан мен ойлойм, азыр эми айтып атабыз, көпчүлүк отуруп, сүйлөшүп, анан көпчүлүк кандай чечим кабыл алса, ошого азчылык баш ийиш керек деген принциппен иш алып барайлы деп атабыз. Төрөбай мырза, сиз айтсаңыз, мына социал-демократтар жазында эле мына төрага шайланды эле, премьер-министр шайланды. Ушул бардык бийликти социал-демократтарга өтүп кетти. Коалициядагы башка фракцияларга эчтеке тийбей калды, нааразылыктар күчөйт деген бир ойлор жазында эле айтылды эле да. Анан мына эми алгачкы кадам болуп атат окшойт. Мына Кыргызстан фракциясына теги коалициялык көпчүлүктү жетектөөгө берилип атат. Буга чейин социал-демократтар болгон да. Бул эмне? Бул кандай кадам? Компромисспи? Эмне? Кандай эмнени көздөп атасыздар? Коалициялык өкмөт түзгөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, бул ич арада келишимдер болду. Биз ошол эле учурда баягы жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топту түзүлгөндө ал учурда ошол 4 фракциянын дагы жумушчу топко өздөрүнүн депутаттарына баягы киргизди. Ошол жерде баягы коалициялык келишимге кирбеген, анан кийин ОЖК баягы келишимдер дагы бар да. Жигиттик келишим деп коебу. Ошол менен анан кийин партиялар өзүнүн санына карата фракциялар, анан кийин комитеттер дагы бөлүнгөн да. Ошол учурда СДПК фракциясына 3 комитет тийилип калган. Анан кийин бул жерде баягы узурпация маселеси же болбосо ушундай бийликти күч менен басып алуу жолу болгон эмес. Узурпация деген сөз бул чоң кылмыш да. Анан кийин бирок бул депутаттар тарабынан шайланган өкмөт башчысы дагы, ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы дагы назначение болбойт да. Бирөөдүн коллективдүү органын чечими менен курала турган бийлик бутактары болуп эсептелет да. Ошондуктан бизде ситуация ушундай болуп калды, туура эле. Анан кийин Кудай буйрса мына кече коалициялык көпчүлүктүн лидерин Канат Кедейканович мына кече шайлашыптыр. Биз куттуктайбыз биринчиден, экинчиден Канат Кедейкановичтин өзүнүн тажрыйбасы дагы өтө күчтүү. Чындыгында баардык кайсы жерде болбосун, кандай күч болбосун, ошол жерде бир кишинин мисалы үчүн негизги ою же болбосо багыт көрсөтө турган сөзсүз лидер болуш керек да. Андай болбосо өзүңүздөр билесиздер, баш аламандык башталат да. Кудай буйрса мындан ары коалициянын келечеги же болбосо ынтымагы күчөйт деген биз ойдобуз. Дайыма бул коалициянын лидери бүгүнкү күндөгү бир эле 4 фракциянын лидери эмес, өкмөттүн ошондой эле бүгүнкү күндөгү экономикалык, социалдык проблемаларга жооп бере турган бир чоң орган болуп калды да, чоң лидер болуп калды да. Ошондуктан чоң жоопкерчиликти коркпой алгандан кийин Кудай буйрса бул дагы келечекте алдыбызда ошол чоң
бир өзгөрүүлөргө кадам ташыбыз керек. Ошондой эле коалициянын ичинде бүгүнкү күндө көз караштары бирикпей турганы дагы бул туура эмес. Негизги бүгүнкү күндөгү баш мыйзамда өзгөртүүдө коалиция бир пикирге келиш керек эле. Эмне үчүн? Бул деген ушул эле жогорку кеңештин ичинде турган фракциялар өкмөт менен жогорку кеңештин ыйгарым укуктары менен милдеттерин аныктап аткан мезгили да. Ошондой эле президенттик бийлик, баягы аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлигинин ошондой эле жоопкерчилиги каралып атат. Бул жерде коалициялык көпчүлүк сөзсүз бир пикирге келгенге аракет кылыш керек эле да. Бирок ошол лидердин жоктугунан кээ бир мисалы үчүн биздин туура эмес ошол же болбосо жолду жасап алгандыктан, бирок бүгүнкү күндөгү конституцияга өзгөрүүлөр ичиндеги маани маңызына мисалы үчүн коомчулукта баягы биз өзүбүз жеткире албайбыз да. Кандай өзгөртүүлөр болуп атат, аны коомчулукка жеткире албай атабыз. Коомчулукта көп жерде биз эл менен жолугушууда Конституция 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт турбайбы? Ошон үчүн силер эмне үчүн өзгөртүп атасыңар дейт. А ичиндеги маани маңызына эч кимдин баягы көбү ичине баягы кирип көрүлө элек да. Ошондуктан бизде коалициялык көпчүлүк, ошондой эле фракциялар бул коомго туура ой пикир жеткирүүдө катуураак иштешибиз керек да. Бирок мына 1 сентябрдагы алгачкы жыйында мына сиздердин эле коалициялаш фракциялардын бири Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүнүн кесиптештерине кайрылып айтты эле да. Ошол бүт баардык эле бийлик социал-демократтарга тийип калды, а биз болсо унчукпай өзүбүздүн пикирибизди айтпай отурабыз. Ойлонбойсуңарбы? Силер дагы пикириңерди, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды коргобойсуңарбы дегендей чакырык таштап жиберди эле да. Ошондон кийин эле мына 10 күн өтпөй эле мына өнүгүү прогресс кадам таштады, комитеттин төрагалыгын алабыз деп атат. Кечээ катуу талаш талкуу болду. Кыргызстан фракциясы мына коалицияны башкарып калды. Бул компромисспи же болбосо кандай? Мисалы ушул кадамдардан кийин мисалы коалициянын ичиндеги жанагындай көз караштардын карама каршылыгы токтойбу? Бул жерде коалициянын лидерин шайлап алууда лидерлердин өздөрүнүн компромисси болобу же болбосо ошол чечим болду да. Бул жерде ошол фракциянын депутаттары катышкан жок. Анан кийин мурдагы коалицияда биз мисалы үчүн менин эсимде Феликс Шаршембаевич Колов коалициянын жетекчилиги болгондо бизде депутаттардын көпчүлүгү добуш бергенбиз да. Азыркы келишимде мисалы үчүн ушул лидерлердин өзүнүн макулдугу менен бир фракцияда бир добуш деп туруп, анан ошол маселеге чечилди. Бул туура эле кадам деп мен эсептейм. Негизгисинен буну кантип түшүнсө, сырттан ошондой түшүнсө болот да. А бирок ошол эле СДПК толугу менен бийликти алып алды дегенде, эгерде биз карай турган болсок, буну бирөө жогору жакта айттым го, назначать эткен жок да. Президентти ким шайлады? Эл шайлады. 1.200.000 ашча добуш менен президент болду. Эми өкмөттүн структурасын, курамын беките турган орган 120 депутат. А СДПК фракциясы болгону 38 эле. Ошондуктан өкмөттүн курамы дагы жогорку кеңеш тарабынан баягы аныктала турган орган да. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы дагы бул бирөө аркылуу дайындалган жок. Аны жогорку кеңештин депутаттары шайлады да. Ошон үчүн биз ушул нерселерге экиге бөлүп карашыбыз керек да. Анан кийин Өмүрбек Чиркешевич айткандай, анан кийин биз эле мына басып алып атабыз деген бул туура эмес да. Ошондуктан азыркы өкмөттү дагы курамын түзүп атканда ар бир фракциянын мисалы үчүн ой пикири эске алынгандыгы үчүн бүгүнкү өкмөт курамына мисалы үчүн 38 депутаттын добушу жетпейт да. Ошондуктан өкмөт куралды деп мен эсептейм. Канатбек мырза, мына сиздин колуңузга азыр сиздин карамагыңызга деп коелу кандай коалиция тийди? Азыр сиз үчүн бул өтө татаалбы же ушул буларды иштетип кетүү оңой эле болобу? Менин баамда мисалы бул жерге бир аксакал, бүт баардык фракциялардын лидерлери сөзүн уга турган бир саясатчы келиш керек эле да. Бирок сиз баардыгы менен тең тайлаш, атаандаш, жаш саясатчысыз. Тишиңиз өтөбү? Сөзсүз түрдө баарын бир пикирге алып келүү оңой болбойт.
Анткени буга чейин ушул коалициянын мүчөсү болгон Ата Мекен фракциясы өзүнүн так оюн ушул референдум боюнча баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча өзүнүн оюн айтып, башка коалициянын мүчөсү болгон фракция же партияны көздөй бир топ сын пикирлерди айтты. Ата Мекен фракция тарапка дагы бир топ сын пикирлер айтылды. Чындап эле буларды азыр бир ойго, бир пикирге алып келиш оңой эмес. Бирок биз шайлангандан кийин биздин ошол бирден бир милдетибиз ушул коалиция бирдиктүү саясат жүргүзсө, бир компромисске барсак, азчылык жана да өйдө да айтып кеттим эле, азчылык көпчүлүккө баш ийет деген принциппен иштеп иш алып барсак деген ой кечүүнү айтылды. Бардыгы ушул принцип менен иштейли, ошо макулбуз деди. Мен эгерде ал принцип менен иштебей турган болсок, мен анда коалиция төрага болуп шайланбай эле коеюн деп мен өзүмдүн шартымды айттым да. Анткени көпчүлүк отуруп алып бир чечим чыгарсак, анан кийин калганы баш ийбей палатадан барып башка саясат жүргүзүп турса, бул иштеле болбойт да. Анда айттым, андай коалициядан көргөн баарынан жогу деп. Ошол себептен эми жаш боюнча мен ойлойм, эки ушу улураак Текебаев Өмүрөк Чиркешев менен Иса Шешенкулович Өмүркулов эки фракциянын лидери улураак, ооба, тажрыйбасы бизге караганда көп. Бирок эки фракцияны көрдүңөр, бири менен кайма кайшы айтыштары көбүрөөк болуп калды. Эми тажрыйба жагынан карасак, ошол Кыргызстанда биринчи коалиция түптөлгөндө да ошо төрагасы болгом. Экинчи коалициянын да, Кыргызстанда экинчи коалициянын да төрагасы болгонбуз. Бул төрагалык коалицияны башкаруу бул 3-чү рет болуп шайланып атабыз. Мен ойлойм, тажрыйба жагынан эми жетиштүү эле болсо керек. Анан болгону ошол азыр биз баарын бир ойго, бир пикирге, бир компромисске алып келсек деген иш үстүндө аракет кылабыз. Талкууларга караганда, мисалы, ошол эле социал-демократтар Ата Мекен фракциясын коалициядан көргүсү келбейт. Ал эми оппозициялык республика Ата журт болсо, тескерисинче коалицияга киргиси келет. Ушундай варианттар дагы каралып жатабы? Жаңындай коалицияда өзгөрүүлөр да болуп калышы ыктымалбы? Эми ал ар бир депутаттын же болсо ар бир партиянын өзүнүн ички бир ою болушу мүмкүн. Бирок мен дагы жолу айтып коеюн, бүгүнкү коалицияда андай болушу мүмкүн эмес. Эми кантип биз 4 фракция коалицияда мүчө болуп, башка фракция боюнча сүйлөшмөк керек. Анан кийин ар бир фракция коалицияда болуусу келеби, бул ыктыяр, өзүнүн ыктыяры. Эч ким биякта мажбурлай албайт. Ошол себептен кечөөнү да ошол мен айтып дагы жолу кайталап атам. Кечөөнү биз өзүбүздүн жеке бир партиянын же болсо өзүбүздүн бир кызыкчылыктарды жыйыштырып коюш, мамлекеттин туруктуулугун өйдө койсок. Биринчи маселе. Андан кийин анан майда чүйдө маселенин баары чечилет. Комитеттин төрагасы же болсо өзгөртүүлөр боюнча бир эне өйдө ылдый болушу мүмкүн. Бирок дагы жолу айттык, эгерде коалиция иштейт десеңер, азчылык көпчүлүккө баш ийет деген мен иш алып барышыбыз керек депчи. Текебаев дагы, Өмүркулов дагы бул принципке макулбуз. Ошол иш принцип менен ишти алып барайлы деди. Демек бул үмүт жаратат. Бир пикирге, бир ойго келебиз, бирдиктүү чечим чыгарабыз деп. Анан ошол чечим чыккандан кийин да жалпы жыйында дагы ошондой добуш берүү, ошондой колдоо болуш керек. Бирок ошондой болсо дагы мына азчылык көпчүлүккө баш ийери көрүнбөй турат. Мисалы, ошол эле конституциялык өзгөртүүлөр референдум маселеси боюнча Текебаев Ата Мекен фракциясы өзүнүн мурдагы келишпес позициясынан кайта элек да. Мисалы, социал-демократтар ушул фракцияны Ата Мекен фракциясы же болсо башка фракциянын кошулуп улантып кетүү варианттары каралдыбы? Ушул дагы талкууландыбы? Мисалы, кечөөнү Иса Өмүркулов, сиздердин фракциянын лидери, мындай алдын ала сүйлөшүү болбой эле өз алдынча тиги Ата Мекен фракциясын чыгып кеткиле деп айткан жок да, туурабы? Эми чыгып кеткиле деп айткан жок, бул сунуш да. Эми эгерде биз бир пикирге келе албай турган болсок, анда коалициядан чыгып кетүү укуктары силерде бар дегендей эки фракцияга сунуш берди. Чындыгында биз бүгүнкү күндөгү партиялык негиз менен парламенттик башкарууну жолун тандап алдык да.
Ошондуктан мурдагыдай бир мандаттуу шайланып биз келгенибиз жок да. Ошондуктан жогорку жакта Канат Кедейканович да туура айтып атат. Фракцияда ар түрдүү ой пикири бар депутаттар болот. Бирок ошол эле учурда ошол ой пикирлердин кимиси башымдуу добушталгандан кийин ошол фракциянын чечими бул чечим болуп эсептелет дагы. Бизде жогорку кеңешке ошол чечимде фракцияда көпчүлүк добуш алган, бирок фракциянын ичинде каршы болгон депутаттар дагы ошол добушту бериш керек да. Ошондо гана партиялык тартип, ошондой эле парламенттик башкарууну күчөтө алабыз да. Бирок ошондой эле коалициялык көпчүлүктүн ичинде дагы ошондой чечимге биз барышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы эми бул коомчулук деле көрүп турат. Биз ынтымактуу иштеп атабыз, бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Анан кийин ой максатыбыз дагы бир эртеңки алдыңкы келечектеги партиялардын перспективасын мындай көрөбүз. Анан биз мынтип кетебиз деген ойдон алыс болушубуз керек. Бизде андай биримдик жок азырча. Чындыгында коалиция деген ат эле калды. Эми мен ишенип турам. Канат Кедейкановичтин баягы тажрыйбасы өзү жаш болсо дагы өтө баягындай мол дегендей. Ошон үчүн бул коалициялык биримдиктин эртеңки ынтымагы, мисалы үчүн негизги азыр бүгүнкү күндө Канат Кедейкановичтин колуна кармадык да. Ошол эле менин тиги Атамекен фракциясы менен СДПК фракциясынын ичиндеги дагы депутаттардын көпчүлүгүндө мисалы үчүн эки фракциянын тирешин каалабагандар деле бар да. Бирок ой пикирлери ар түрдүү болушу мүмкүн да. Бүгүнкү күндөгү баш мыйзамды өзгөртүүдө мисалы үчүн мынчалык катуу кетпеш керек эле да. Ошондуктан баягы элдештирүүгө аракет кылышыбыз керек. Бирок элдештирүүнү эгерде каалабай турган болсо, анда биз өзүбүздүн саясатыбызды аныктап алышыбыз керек ар бир фракциячы. Коалиция келечекте бузулуп дагы кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ошол маселени бүгүнкү күндө ачык Шешен Кулович айтып чыкты. Коалиция бузулса өлкөдө парламенттик кризис пайда болобу? Менин оюмча андай кризис деле болбойт. Мына СДПК фракция 38 мандатка ээ болуп турат. Бул 3-түн 1 десек болот. Манан кризис качан жаралат? Кризис жаралды деп качан бир коалиция түптөлбөй жатканда, бир ойго бир пикирге келе албай, бир убакыт созула турган учурду кризис деп айтсак болот. Мен ойлойм, бул коалиция бузулган учурда дагы ылдам эле кайра көпчүлүк коалиция түптөлөт. Мындай радикалдуу түрдө бир келишпеген бир көз караштар жок. Ошол эле конституция өзгөртүү боюнча көрүп атасыңар. Партиянын, фракциянын лидерлерин көбү колдоп атат, көбү кол коюп беришти. Демиргечи болуп. Демек, майда чуйда бир келишпестиктерди эске албасак, жалпысынан дайыма сөз табышып, бирдиктүү саясат жүргүзгөнгө эркибиз дагы, акылыбыз дагы, сабырдуулугубуз дагы жетиштүү болот да. Маегиңиздерге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт ушу менен соңуна чыгып калды. Бүгүнкү парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн коноктору депутаттар Канатбек Исаев жана Төрөбай Зулпукаров болду. Саламатта калыңыздар.